Азыр сиз эже мына Рамадан кагазын аласыз дагы бул жака 2000 сомдук жалаң гана продуктыларды аласыз. Кыргызстандагы Кызылай коому тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга азык-түлүк иретинде жардам берилди. Бүгүн ушул бизге Кызылай коомундан ушул Рамазан айында кичине ошо соопчулук кылып, мына 2000 сомдук товар берип атат. Алла разы болсун. Аталган коом муктаж жарандарга атайын талон берүүдө. Аны менен жарандар дүкөндөн өзүнө керектүү азык-түлүктү сатып алуусуна шарт түзүлдү. Жардамга муктаж адамдарга Кызылай коомундан керектүү товарларды алыңыздар деп жардам берип атат. Şu muhtaç болгон үй бүлөлөргө жардам бергениңерге бардыгыңарга рахмат. Орозо айына карата берилип жаткан мындай жардам Баткен облусунда жалпы 100 үй бүлөгө берилди. Тагыраагы ар бири 2000 сомдук азык-түлүк алышты. Мындан сырткары Түрк Кызылай коому тарабынан жардам берилүүдө. Türk Kızılay менен биргеликте да 50 адамга жардам берилди. Баткен району менен Кадамжай районунан айылдар, Халмион айыл өкмөтү менен бул жерде чоң тала 4 гүл айыл өкмөтү болот. Ошол айылдарга берилди. Буюрса бүгүн дагы 21 адамга бул Аксай менен Аксай айыл өкмөтүндөгү 21 жардамга муктаж жарандарга биздин өзүбүздүн Кызылай коомунун Аксайдагы мындайча айтканда киреше алып келүүчү эмелерибиз, проекттерибиз бар. Ошолордон түшкөн акчасынан элдерге ушундай 2000 сомдук продукт жардам берилди. Жасмина Алимжан кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиа.